Саламатсыздарбы, сиздерди акыркы убактарга алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Түркияда жер титирөөнүн очогу болгон Кахранманмараш шаарында болду. Ведомстводон билдиргендей, министр Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев менен бирге мындагы жер титирөөнүн кезепеттерин жоюу үчүн түзүлгөн атайын штабтын жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жолугуп, издөө куткаруу иштери менен таанышты. Андан соң министр кыргыз куткаруучуларына бөлүнгөн 5 тилкеде 2 нөөмөт менен иштеп жаткан өздүк курамдын абалын жана алардын ишин көрүп, ал жерде жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. Ошондой эле министр Бообек Ажикеев Кыргызстан Түрк элине жардамга берилген боз үйлөр шаарчасына барып, вандык кыргыздар менен жолугушту. Учурда бул жерде Кыргызстандан барган 200га жакын куткаруучу издөө куткаруу иштерин жүргүзүүдө. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жуук Түркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү очогунда 7,6 балга жеткен. Акыркы маалыматтарга ылайык, Түркияда жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 31,600 адамга жетти. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Биздин каналга катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Алдагы телевизиондо болсо ар бир жерде аны өзүңүз жакшы түшүнүп турасыз. Ошо маалымат барбы? Ушунча адам. Жок, daha önce Mesela 14 milyon lira çattıydı, 14 milyon. Gösterir misin abi? Ama daha iyi olacak. Bugün günlerde öter. Bugünlerde geçer inşallah. Bu meseleler vurgular. İnşallah sizlerle çok ilgili bundan ise kayıtlanmasın. Bunun gibi olaylar daha tekrar olmasın. Kanday bulgunlardağı canınızda biz durağız. Her zaman biz yanınızdayız Kırgızistan olarak. Sizler çakırsanızlar da, çakırbasanızlar da biz yardımda çağırmasanız bile her zaman elimizi uzatıp yardımcı olmaya hazırız. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я был очень приятно удивлен, и, конечно, для меня было это такой радостной вестью, когда прибыли наши первые спасатели, и в первые дни, пока поступила малая механизация, вы их здорово выручили. Огромное спасибо вам за это. Да, на самом деле это одна организация, вот это Центроспас, это то, с которого началось все спасательное дело в России, да и потом оно все разошлось. Ваш министр уникален, поскольку он единственный министр на территории вот этого международного лагеря. И интерес проявляет неподдельный и к нашему лагерю, и в целом. Но я бы хотел еще отметить, что с первого дня пребывания вот прямо на этой земле, с кем мы общались из своих коллег изначально, так это с вами. И с этого начали. И совместная работа, и обмен опытом. Поэтому мы тоже рады и благодарны за совместную работу. И вам тоже желаем искреннего развития вашей службы во славу жизни на земле. Так что будем общаться, будем дружить, будем обмениваться, будем работать. Şurada Sayın Bakan'la bir fotoğraf çekelim arkamızda onlarla. Biz Van'da yaşıyoruz. Erciş ilçesinde Ulupamir köyü. Metin bu İstanbul'da Kırgızlar'da köp yıl, Van Kırgızlar'da lider болып жүрді да. Азыр İstanbul'дун мэриясында иштейт. 13 февралда биз экинчи борт менен дагы 100 куткаруучуну алып келдик. Bir мобильный госпиталь, 20 палатка и 49 боз үйдү да кошумча алып келдик. Ошондо жалпысынан эсептегенде 127 боз үй бул жака келди. 20 палатка, 1 мобильный госпиталь. Мобильный госпиталдын ичинде бүт керектүүлчү приборлор, керектүүлчү буюмдар толугу менен бар. Мобильный госпитальдерге иштей турганга биз Минздравтан 5 кызматкерлерди алып келдик. 2 реаниматолог, хирург, 2 травматолог. Жана алардын жанына биздин өзүбүздүн 8 фельдшер кызматкерлерибиз бар. Акыбал аябай оор. 130 миң имарат кыйраптыр. 31 миң азыркы күндө адамдар уже жоготууга уже учурады. Адам андай караганда мамлекетке дагы, элге дагы аябай кыйын болуп атат. Эми бул жер титирөө күтүлбөстүктөн келген.
Şu мен қалай айтылам, şu қаншалық biz иштесек дагы, şu қаншалық тирүү адамдарды же болбосо каза болгон туугандарын дагы алып чыга турган болсок, бул бизге эң Кудайга жагымдуу иштердин бири болуп атат. Адан тышкары бүгүндөн баштап жалпысынан 167 биздин куткаруучуларыбыз жумушуна киришип баштады. Буга чейин 3 участокто иштеп атып, кечекиде Кудай буйруп дагы бир тирүү жанды биз чыгардык дагы, аны ошо жергиликтүү бийликтин колдоруна тапшырдык. Баалап келгенде биздин өзүбүздүн куткаруучуларыбыздын жумушу эң жогорку баалада. Түркиянын МЧС, губернаторлар, хакимдер баары биздин жумушубузга аябай ыраазы. Кечкисинде биздин куткаруучулар 2 смендешип иштейт экен, 12 сааттан бир сутканы 12 саатка бөлүп, кечкисинде түнкүсүндө биз кыдырганда жакын тууган уруктарды биригип алып, чогулуп алып, ушу биздин жумушубуздун аракетин көрүп, баардык ыраазычылыгын айтып, ошо өзүнүн каза болгон, жоголуп кеткен туугандарын издеп күтүп турушат экен.